Жаңы жыл балдар күткөн өзгөчө майрам. Мотурайган жеткинчектердин кубанычында чек жок. Баары түрдүү кооз кийимдерди кийишип, жомок каармандарын күтүштү. Шаңдуу маанайда Балаты майрамынын конокторун күтүп алышты. Аңгыча балдар күткөн Аязата аяз кыз кирип келип, чогуу Балаты отун жандырышты. Айрыкча жомок каармандары чогулган балдардын маанайын көтөрдү. Оюн зоокторго күбө болуп, ырдап бийлеп, өзгөчө шаңдуу жаңы жылды тосушту. Бул жерден алган жылдын отунду дагы дала ийгиликтерге жетүүгө мен бул жакка кайрадан Элчибек Нуршатовичти чакырам. Элчибек Нуршатович. Жаңы жылга сон өттү. Мелектер болсо сылап кеткен бар жок. Мага баягы жомокту аткарып берген жакты. Кадаркалары жакты. Аселя буту менен тартып, анан бул жерде биздин Элчибек Нуршатовичтин сүрөтүн тартып келип тургандар. Балаты майрамын өзгөчө коногу 12 жаштагы Асел болду. Ал ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү экенине карабай сүрөт тартып, аларды ала келген. Өзгөчө жаратмандыгы үчүн бир катар белектерге ээ болду. Бул Балаты мага жагып атат, аттан жагып жүрөт. Мен ойдонгону дагы аябай жакшы. Кыздарга жетет гана, күнүм жайнап тосо алабыз. Майрамдык иш-чарада ар бир окуучу белексиз кайткан жок. Айрыкча президентке кат жазган 10 окуучунун кыялы орундалды. Алардын бири 6-класстын окуучусу Кадырбек. Ал өлкө башчысынан шайтан араба сурап, бүгүн белегин алып кубанды. Мен үйдө телевизордогу балдарды көрүп үйдө отуруп кат жазып көрдүм эле, орун алабы экен деп менен жөнөттүм. Уже орун алып бүгүн велосипед келди. Садыр Жапаровга чоң рахмат. Быйылкы жылдагы биз үчүн абдан бир мындай бир мамлекет үчүн ийгиликтүү жылдардан болду. Ошон үчүн ошо болуш үчүн дагы мынакей биз айтып атабыз. Бүгүн ушул балдарга шарт түзүү. Жакшы окусун да, мынакей ушул окуу учурунда материалдык техникалык базасын чындоос боюнча дагы ушул баягы ысык тамактын дагы сапаты жөнүндө дагы ал тургай ушул баягы жайкы эс алуу убагында дагы шарттарды түзүү максатында мындай көп бир камкордуктар жүрүп жатат. Бүгүн дагы ушул мындан ары дагы биздин ишмерчемдерде көп бир иш-чаралар бар. Ушу балдарыбыз татыктуу тарбия, мындай жеткиликтүү билим ала тургандай. Айтсак, президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн Балаты майрамына облустун аймактарынан 200 бала чакырылган. Алар окуунун мыктылары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.